өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм чектелгениге байланыштуу массажистке окусамбы деген тилегим бар. Канайым Мунарбек кызы Баткен районунун Самаркандек айылында жашайт. Ал айылындагы балдарды калыбына келтирүү борборунда тарбияланат. Канайым келечекте өзү сыяктуу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кызмат көрсөтүүнү максат кылат. Бишкектен алып жүргөм. Маса 18 жылдан бери алып жүрүп, мен уже билем дагы кандай нерсе кылышты. Барын билем. Анан ошо тилегим окуп, неме алып, өзүбүздүн реабилитационный центрде бир бурчуну ачып алып, өзүм неме кылсамбы деген ниетим бар. Буйрса. Кайсы күнгө жетпей калдык? Канайым бүгүн Баткен шаарында биринчи жолу өтүп жаткан ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн уюштурулган достук мелдешине келген. Иш-чара ФСДС коомдук фонддун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга инклюзивдик долбоорунун алкагында уюштурулууда. Долбоордун негизги максаты 17 жаштан кийин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кесиптик багыт берүү болуп саналат дейт уюштуруучулар. Биз ушул жерде аларды кесиптик болгон багытын аныктайбыз. Кайсы тармакка кызыгышат, келечекте өздөрүн кайсы жерден көрө алышат. Мына ошонун алкагында биз курстарды уюштуруп, жана биздин балдар ошол курстардан окуп буюрса, жумуш менен камсыз болот деген ишенимибиз бар. Жергиликтүү бийлик мындай демилгелерди колдоо менен өкмөттүк эмес уюмдар менен биргеликте иш жүргүзүп, кесип тандоого мүмкүнчүлүк түзүшөт. Бүгүнкү күндө Баткен шаары боюнча 193 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Аларды 17 жашка чейин окутуп тарбиялоочу Нур балдарды калыптандыруу борборунда орун чектелүү. Бул көйгөйдү жеңилдетүү үчүн Баткен шаардык мэриясы 15 сотук жер ажыратып, 2 кабаттуу балдарды калыбына келтирүү борборун курат. Быйыл пайдаланы фундаментин анан дубалын тургузабыз деген ой максаттарыбыз бар. Анан буюрса бул башталып калса бир 2 жылдын ичинде ушул 2 этаж заманбап здание салабыз деген пландар бар. Эми азыр иштер жүрүп атат. Муну бая чыдап турсак, мына убакыт көрсөтөт, бирок ушуну бүгүнкү күндө Баткен шаар мэрия Муназар апыбыз дагы биринчи приоритетке койгон өзүнө. Ушуну бүтүрүп, себеби ал жерде Нур эски зданияда бүгүнкү күндө 25 балага ылайыкташтырылган, барып жаткан 18-19. Иш-чаранын уюштуруучулардын айтымында мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн буга чейин атайын кесипке багыттаган иш-чаралар өткөрүлгөн эмес. Мындан ары бул багытта иштер улантылат. Аскар Баймуратов, Салам Медиа.